Пампарам, таңшолаға азыр музыкалық қонағыбыз келіп қалды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир топ эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы Курал Чокоев бүгүн таңшолада. Махаббатын автобустан издеп келген. Саламатсыздар. Саламатчылык Курал байке, кандайсыз? Эң сонун жогорку деңгээлде. Мен дагы. Жеке концертиңизди кандай өткөзүп алдыңыз? Сонун. Сонун өткөздүм. Бирок баягы ойлогон бардыгын кыстаган турмуш жеңет дейт. Бардыгы баягы 100% ойлогондой болбойт экен. Сөзсүз түрдө бир кемтикчиликтер болот, өзүңө кандайдыр бир канааттанбаган нерселер болуп кетиши мүмкүн экен. Анан мен ошол учурда кичине нервничтетип, жинденип атсам, акылдуу адамдар келип, уулар келип айтты да, эч качан ойлогондой болгон эмес депчи. Анан бардыгын кандай болгон күндө дагы жакшы жакка ооп туруш керек экен да. Мен аны ойлонуп, жакшы маанайда жүргөн. Негизи концерт жакшы эле болду концерт. Концертте бир күн бердиңиз. Концерт бир күн болду. Таң аткандан күн батканга чейин. Саат 2 сааттан ашкан жок концерт. Элди тажаткан жокмун. Бардыгы көргөндөр айтып атат, концерттин аябай сонун болду дейт. Мурун концерттерден жакшы башталган ортосунан чөйүп, анан аяга качан бүтөт деп эле уйкубуз келип калчу дейт. Сеникинен тарс бардыгы болду дагы. Динамика сакталган. Динамика сакталып, анан кийин эң өзгөчөлүгү мен сахнадан 2 саат бою кеткен жокмун. Ырдаган, мен менен келип чогуу ырдаган ырчылардын бардыгы дуэт ырдады өзүнчө, эч ким сонун ырдаган жок. Анткени менин жеке концертим болгондон кийин, менин отчетум болгондон кийин, ошол мен сахнада турушум керек эле. Сиз өзүңүз мындай негизи музыка чөйрөсүндө концерт сиз ырдап жүргөндөрдөн концерттик варианттары болот экен. Ошондой варианттар жасап чыккан убакыт болдубу? Мен концерттик вариант деген жокмун, мен бардыгын жандуу ойнодум. Бардыгын жандуу. Аспаптар дагы жандуу болду, ырдаган ырчылар, өзүбүз бардыгын жандуу ырдадык. Эң сонун. Анан ошондой бир себептер менен байланыштуу, кичине башында концерттин башында кичине тоскоолдуктар болду эле, бирок анын баарын жеңип өттүк. Анан соңуна жеттик. Концерт аягындагы мындай сезимдер кайталангыс болсо керек. Бул кайталангыс сезимдер концерт учурунда дагы болду. Ар кандай ситуация болду. Концерт эмнеси менен кызык болду, ошонун бардыгы баягы концерт учурунда эле кыйынчылыктар пайда болуп, ошолорду жеңип өткөнүм өзүмө аябай кызык болду да. Бир жеринен аябай жинденип кетип, бир жеринен ыйлагым келип кетип, бир жеринен каткырып күлүп, бир жашоону жашап өткөн турбайсыз башында. Бирөө чыгып көңүлүм сахнадан кадимкидей өзүм жасалма эмес, чын эстетикалык удовольствие алдым да, рахат алдым. Анткени башында кичине техника бузулуп, жакшы чыкпай, кичине жиндендим эле. Анан кийин досторум чыгып, дуэт ырдап, шаңдуу ырдаганда аларды көрүп алып, мен маанайым көтөрүлүп, анан ата-энеме ыр тартуулап жатканда ыйлагым келип кетти. Өзүм эле жана сахнада эме боло бердим да. Негизи эл көрүп ыйлагысы келип, күлкүсү келиш керек эле, мен болсо сахнада туруп алып өзүм ыйлагым келип, өзүм күлүп. Чоң тажрыйба болду. Аябай чоң тажрыйба болду. Кийинкисинен мындан да жакшы болот, кийинкисинен мындан да шаңдуу болот, динамика көбүрөөк болот деген сөз бар. Сөзсүз түрдө биз күтөбүз демекчибиз. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз бул жеке ишкерлер, бизнес, стартап дегиле. Сиз өзүңүз кандайдыр бир чакан иш менен алектенесизби, чыгармачылыктан тышкары? Мен көп аракет кылам. Бирок кичине бизнес жагынан шыгым жок сымал да, билбейм. Өзүм студиям бар. Ушул чыгармачыл чөйрөдөн эле алыстаган эмес. Ошондон туунду катары. Ал жакта үн жазган, бийчилер бийлеген, кичине кыймылым бар. Бирок ал жак мага акча деле алып келбейт. Ал өзүмдүн чыгармачылыгымдын базасы деп койсом туура болот окшойт. Анткени өзүм ырым жаздырам, өзүмдүн ырларыма бий коюшат. Өзүм клиптерин тартканда монтаж кылып отурушат. Бардыгы эле менин чыгармачылыгым менен алек ал жакта. Акча алып келбейт деп калдыңыз. Ошондо Курал Чокоевке эмне акча алып келет? Кайсы жактан? Курал Чокоев баягы эң негизги азыгы, акчасы бул элдин эмеси. Жакшылыктары, признаниясы деп коет го. Элдин сахнада концерттерде кол чабып атса, тойлорго барганда азаматсың деп кучактап атса, ошол менимче. Сиз тойлорго кирип калганда биз көрүп калабыз да, эми ырчылардын ар бир киришинин өзүнүн бир фишкалары болот да. Мисалы, элдер кол чаптырганда, элдин маанайын көтөргөндө, Курал Чокоев элди аралап ырдап, маанайы башкача бир чегинен ашып энергияңыз тим эле деңизде чачылып турганда, кайсы сөздөрдү колдонуп элдерди от алдырып турасыз? Негизи эл менен контакт болуш керек, сөзсүз түрдө. Келки биздин ырчылар совет катары айтып атайын, мен аябай эле тажрыйбалуу болор элем.
элдин алдына чыккандан кийин эл менен контакттешиш керек, биринчи учурашыш керек, амандашыш керек, кандайсыңар деп, мал жан баардыгы жакшыбы деп, анан кийин барып туруп анан өзүнөн информация беришиң керек да. Биз ар бир ичи информация алып келебиз да. Маанай алып келебиз, шаң, өзүбүздүн ырыбызды тартуулайбыз. Ошону угуш үчүн биринчи элдин көңүлүн буруш керек. Көңүл буруш үчүн мен ар кандай ыкмаларды кылам. Мисалы? Чыгып алып учурашам, сөз түрдө биринчи учурашам. Кеп Ар кайсы сөздөрдү айтам. Кыргыздын тоюна келген меймандар экиге бөлүнөт экен деп, экиге бөлүп таштайм. Кол чабып, бийлеп ырдагандар булар бактылуу адамдар экен дейм. Ана дейт экен баардыгычы. Калган баардыгы көрө албастыктар деп койсоң, баягы кол чаппагандар, бийлебегендер жаман болот да, анан кой, биз жаман көрүп калбасын деп бийге чыгат. Эми кичинекей крючоктор бар. Ошондой колдонуп атып, элдин көңүлүн буруп. Салмак боюнча. Бийлегендер канчадан канчага килограмм ыргытат эле? Сиздин версияңыз боюнча. Жок, эме бийлегендердин фигурасы 90-60-90 болот ал. Салмагы айырмасы жок. Фигурасы. 90 килограмм болсо дагы фигурасы 90-60-90 болушу мүмкүн да. Бийлегендердики жакшы. Курал мырза, сиз эл аралык сынактарга барып, ал жактан жада калса гран-при биринчи орундукту дагы алып келип жүргөнсүз. Ал эми жакын арада кандайдыр бир башка сынактарга баруу тууралуу ойлонуп атасызбы? Пландар барбы? Чыгармачылыктын башка этабы башталдыбы? 2015-жылга чейин мен чыгармачылыгым ушу конкурстар менен чектелчү да. Көбүнчө ушу конкурстарга басым койчумун. Чет мамлекеттерде конкурстар чукулап эле отурчумун интернеттен. Ал жакка акча издеп эле, анан спонсор таап эле, анан самолетко спонсор таап, тиге спонсор, ошону мен алек болчумун да. 2015-тин аягы 16, 2017-де деле Кудайым көрсө, жеке өзүмдүн чыгармачылыгыма сарптап атам. Өзүм ырылар жазып, радиодон көбүрөөк чыгып, телевидениеден көбүрөөк чыгып дегендей. Ошол жагына басым коюп атам. Бирок сөзсүз түрдө эгерде конкурстарга барганга деле көңүлүм бар. Интернеттен жөнөтүп турам. Такай бул жылдар жөнөткөн жокмун. 2017-де жөнөтүп көрөм. Эгерде мени кабыл алып чакырышчы болсо, мен барып барам. Эң сонун, сизден күтөбүз. Жана бир массалык маалымат каражатынан окуп калдык эле. Курал Чокоев быйыл үйлөнөт экен деген. Ушул кеп чынбы? Канаша көптөн калдап жүрдү эле ушу суроону. Бирип алдыңбы? Же келерки жылы? Ал калптардын сан эмесинин тизмегине жатат. Быйыл эч кандай план жок. Анан көрө жатарбыз да. Жакшы. Эмненин үстүнөн сиз мында бооруңуз ийизилгичекти күлө аласыз да? Өлө каткыр. Күлкүнчтүү, түшүнүксүз ситуациялардан. Жашалма эмес, жашоодо болуп калат го. Билбей, байкабай же кандайдыр бир адамдар болот, басып турган эле күлкүнчтүү, ошондой бир күтүлгүч ситуациялардан боорум езилип күлүшү мүмкүн. Сиз азыркы тапта мындай чыгармачылыгыңыз, базаңыздагы репертуарыңызда топтогон ырларды издөө салганда сиз көбүнчө кимге кайрыласыздар? Акындарга жаздыруунун үстүндөбү же болбосо эски ырларды жаңыртуу? Көбүрөөк азыркы чыгармачылыгым эски ырларды жаңыртуу. Сөзсүз түрдө жаңы акындар менен дагы иштешем. Азыркы учурда өзүм дагы жазганга аракет кылып атам. Сөзүм дагы, оон дагы чыгарып, 1-2 ырым чыкты. Кайрат Пирмирдиев экөөбүз дуэт жазып чыктык эле, Шаардык жигит деп радиолордо кетип аткан учуру. Бирок кичине көп басым кое болгон жокпуз аларга. Анткени кичине баягы кичине элге оорураак болуп калды окшойт. Бирок жакшы эле элдердин айтымы боюнча жакшы эле деген. Курал мырза, сиз шоу дүйнө, гир дүйнө деген сөзгө кошуласызбы? Бул дүйнөдө бар эле кир го дейм. Бардыгын жууп тазалап, жыттап өп жүрсө нормально эле болот да. Жакшы. Азыр бизге атыра турган ырыңыздын аталышы Автобуста махаббат экен. Ошонун таржымалын кыскача айтып өтсөңүз. Бул ыр Мухаммед Токтобаевдин калемине таандык. Оон дагы Мухаммед Токтобаевдикка. Асылбек Өзбеков агам ырдап жүрүп туруп агында. Бул спектакльдарда чогуу ырдаш экен, ошол театрдын концерттеринде ырдаш экен. Анан кеңири чыккан эмес да, радиого берилген эмес, башка эч ким аткарган эмес. Анан Асылбек байке менен гастролдо жүрүп эле Курал деп чай ичип отуруп калганда айтты: "Могу ырдырдасаң, сага өтө жарашат" деп өзү ушундай берилип алып, столду чапкылап, ритм кылып ырдап бериле, мага дароо жаккан. 1 жыл мурун болчу. Сентябрдын аягы, ушу октябрдын башы болчу. Барып, ошондон бери угуп, жаттап, жүрүп, сөзүн жаздырып, эмет баары сиңирип отуруп, августта чыкты булар. Ошол жылдын эсебинен. Эми Кудайым буйруса, мынакей ноябрь менен клибин тартып,
элге тартуулайм. Жакшы. Эң сонун экен, келиңиз анда. тартылат. Азыр биздин телегөрүүчүлөрүбүз үчүн ушуларыңызды арнап бериңиз деп өтүнмөкчүбүз. Албетте. Ал эми биз болсо, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен коштошууга дагы убакыт келип жетти. Жашооңуздун бүгүнкү барагы эң кызыктуу көзүрмөмдөргө толсун демекчибиз. Кызматыңыздарда Эркин Нурбаев жана Каныш Эрисбекова болду. Менин бийиме көңүл бургула. Мен отурган автобус, сен отурган автобус, бара жаттык ичинде жүргүнчүлөр автобус. Сызат жолдо автобус, сенин жашың 19, мен 30да анчада, алыс эмес ортобус. Бип 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 ла ла лай лай лай. Бип 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 ла ла лай ла лай лай. Gözüm senin gözüngө, ой сыйкыр чачат сезимге. Кыйналамын айталбай, айта турган сөзүмге. Сызат жолдо автобус, сенин жашың 19, мен 30да анчада, алыс эмес ортобус. Бип 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 ла ла лай лай лай. Бип 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 ла ла лай лай лай. Бүтмөйүнчө түбөлүкөй жердин чети түйгөнүп. Биз отурган автобус болсо деймин токтобуз. Сызат жолдо автобус, сенин жашың 19, мен 30да анчада, алыс эмес ортобус. Бип 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 ла ла лай лай лай. Бип 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 ла ла лай лай. Сызат жолдо автобус, сенин жашың 19, мен 30да анчада, алыс эмес ортобус. Бип 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 ла ла лай лай. Бип 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 ла ла лай лай. Бип бип ла 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 ла.